Бул Жалал шаарындагы номер 4 мектеп гимназиясы. Аталган мектепке жаңы окуу жылы башталгандан бери окуучулар алгачкы рет баш багууда. Пандемиялык кырдаалды эске алуу менен азырынча 1-класстын жана бүтүрүүчү класстардын окуучулары гана мектепке кайтышты. Алар санитардык талаптарды сактоо менен сабак окушууда. Окуучуларды биринчи сабакка киргизүүдө биз бардык окуучуларга керектүү материалдарды баарын даярдадык. Булар биринчи биз мектепте 3 эшигин ачык койдук. Аларга дежурлар коюлган. Дежурлар окуучуларды келгенде окуучулардын температурасын өлчөп, ар биринин температурасын жазып, ар бир класс жетекчи өзүнүн класстарына алып кирип кетет. Ал эми бүгүнкү катар отурган окуучуларга уруксат берилди, себеби шахматтык режимде окуганга биздин мектепте биз билим берүү министринин буйругунун негизинде биз ушундай отургузуп окутуп жатабыз. Сколько надо огня, чтобы стало 8? Жалал шаарындагы 20 мектептин 17синде окуучулардын саны көп болгондуктан 1, 5, 9 жана 11 класстын окуучулары гана мектепте билим алып баштады. Ал эми калган 3 мектепте окуучулар толугу менен мектепке кайтышты. Штабтын чечиминин негизинде аз окуучулар бар, мектептер бар. Аларды айта турган болсок, номер 12 Тоо Кызыл сууда жайланышкан биздин шаарыбыздагы мектеп, ал 90 км аралыкта жайланышкан. Ошондой эле номер 18 Манас Миң атындагы орто мектеби жана ошондой эле 22 орто мектебибиз 1-класстан баштап 11 класска чейин алардын жалпы окуучулары салттуу түрдө бүгүнкүдөн баштап 23 ноябрдан баштап окууларын башташты. Салттуу окутуунун башталышын ата-энелер да кубаттап жатышат. Алардын бири Найзыкан Шерматова онлайн окутуу окуучулар менен катар ата-энелерди да бир топ түйүшкө салганын белгилеп, буларды кошумчалады. Мектепке жөнөтөрдүн алдында биз ата-энелер балдарга керектүү нерселердин баардыгын салып жөнөтөбүз. Антисептик колуна, маска, запасный маскалар, влажный салфеткалар баарын салып мектепке жөнөтөбүз. Мектептин ачылганы биз ата-энелер үчүн аябай жакшы болду. Онлайн окууга караганда салттуу окуу балдар үчүн өтө жакшы. Жалал шаарындагы мектептердин баарында антисептик дене таптуу өлчөөчү жабдыктар даярдалган. Андан сырткары бет капсыз келген окуучулар үчүн да кошумча бет каптардын запасы камдалган. Анткени менен коронавирустун жайылуусу токтой элек. Учурда Жалал шаарында бул илдеттен 2 окуучу жабыркап дарыланууда. Ал эми пандемия башталгандан бери калада 15 мугалим, 10 мектеп окуучусу илдетти жугузуп алган. Алардын ичинен 1 бала бакча тарбиячысы көз жумган. Кабылбек Учкунбай, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.